ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Нун тамгасы. Нун тыбышынын махражы тилдин учу менен алдыңкы эки тиштин үстүндөгү эттен чыгат. Башкача айтканда, тилдин учу алдыңкы жогорку тиштин эти менен бириккен жерине тийип турат. Андан тышкары мурун көңдөйүнүн жардамы керек болот. Нун, нун. Нун тамгасын жазганда нундун курсагы сызыктан ылдый түшүп, үстүндө бир чекити бар болот. Сөздүн башына келгенде ушундай сүрөттө жазылат. Сөздүн ортосуна келгенде ушундай сүрөттө жазылат. Ал эми сөздүн акырына келгенде ушундай сүрөттө жазылат. Баарын бирге жаза турган болсок, аракеттери менен на, ни, ну. Нун тамгасы аракеттери менен кантип окулат? Нун бул тамганын аталышы, ал эми окуганда ны деп окуйбуз. Фатха менен келген учурда на, касра менен келген учурда ни, дамма менен келген учурда ну. На, ни, ну. На, на. Ни, ни. Ну, ну. На, ни, на. Ну, ни, на. Ну, ни, ну. Та, на. На, ба, та. На, са, ба. Ба, на, са. Са, на, ба. Ба, та, на. Нун тамгасы сүкүн менен келген учурда. Сүкүн бул аракетсиз тамганын үстүнө коюлуучу белге. Бул учурда тамганын өзү гана окулат. Аракетсиз дегенден максат тамганын үстүндө фатха, касра, домма белгилери жок. Ан. Ан, ин, ун. Тан, тин, тун. Нан, нин, нун. Нун тамгасы созулма үндүүлөр менен. Алиф, я, вау тамгасы аракетсиз келсе, өзүнүн мурдагы тамганы созушат. Мисалы, на, ни, ну. На, ни, ну, на, ну, ни, на, ни. Ту, на, ну. Та, ну. Та, ну, на. Нун тамгасы танвиндер менен келген учурда. Танвин эки домма, эки касра, эки фатха келген учурда акырына ны тыбышын кошуп окуйбуз. Мисалы, нун, нин, нан. Ну, нун, ну, нин, ну, нан. Иб, нун, иб, нин, иб, нан. Машыгу. Тана, бана, сана, банун, нана, танин, нанан, санин, биан, аин, аан, абана, бинтун, бинтин, бинтан, анабна, анаба, анбит, банатин, банатун, банатан, тунбиту, анбата, анбатна,
banana, banuna, babani. Nabatin, nabatun, nabatan.